Анан мисал үчүн кошунаңыз. Азыр дин, мисал үчүн динчилбиз, Алхамдулилла биз динден, имандан кабарыбыз бар. Кошунаңыз жаман болуп кала турган болсо, бир жерден үй алдыңыз, кошунаңыз жаман болуп кала турган болсо, эмне кыласыз? Жаман болуп кала турган болсо эмне кыласыз? Көбүнчө мусулмандар эмне кылабыз? Ошого теңеле баштайбыз. Жок, субханалла, биз динибиз бар, бизде адеп ахлак, биз түшүнүк бар бизден, алхамдулилла, динден түшүнүк бар. Анга теңелбешибиз керек. Эмнеге? Анын түшүнүгү жок. Анын балким динден түшүнүгү болгондо, аят хадисти түшүнгөндө, балким ал дагы бизге окшоп мамиле кылат эле. Эки кошуна баягы аялдар бири-бирине аябай кармашат го. Эки кошунанын аялы бири-бирине, анан бир кошунасы болсо, кошунанын аялы аябай жалкоо экен. Бирөөсү болсо аябай эмгекчил иш кылат экен. Гүлдөрдү эгип, сонун кылып, сат кылып, бак кылып, сонун кылып карайт экен. Кошунанын аялы улам карап туруп эле ичи күйөт экен да, эртеден кечке уктайт экен, жалкоо экен, аны огородду чөп басып жатат. Анан тооктору бар экен, аныкыдачы, жалкоо аялдын. Тоокторуну болсо акырын барып тиги гүл жака өткөрүп коет экен да, баягы гүлдөрдү жегиле депчи. Анан баягы аял болсо билиптир дагы, анан кандай мамиле кылса, эми барып уруша калсаң болбойт. Барып тепкилесең болбойт дейткенде, анан акырын эме кылып бир күн базарга барат экен дагы, базардан жумурткаларды алып келет экен. Жумурткаларды алып келет экен дагы, алып келип баягы гүлдөрдүн арасына акырын коюп коет экен да. Тиин тооктор кирип, ал буякта жумурткалады деп ойлойт да. Бул жака тукум тууду депчи, жумурткалады дейт экен да. Анан кийин баягы аял болсо тоокторун киргизбей коет экен да, ошентипчи. Мен тоокторду киргизсем, тиин кошунанын эмесине, огородуна тукум тууп коет депчи, жумурткалап коет деп. Ошентип жумурткасын эме тоокторун айдабай коет экен да ал жакачы. Не мамилени карасаңыздар, мына мамилени эмне кылып атат? Баягы кирип туруп, баягы менен сөгүшүп, "Не мен тоокторумду буяка айдайсың" десе деле болот эле. Баягы адамга подход жасаганды билип атат да, подход жасап, ушундай эме кылып, баягы аялды жамандыгынан тыйып атат. Мына жашоодо ушундай кылып эң биринчи эмне кылышыбыз керек? Жакшы жагын издешибиз керек экен да, жакшы жагын издешибиз керек экен. Эми акыркы эмебиз, хадисибиз жакшы характер дегенге шариятыбыз кандай описание берет? Жакшы характер, жакшы кулк мүнөз деген бул эмне десе, 10 нерсе экен. Кимде 10 нерсе болсо, ошол жакшы характерлүү адам болот экен. Жакшы кулк мүнөздүү адам болот экен. Биринчиси киллатул хилаф. Караталаштыктын аздыгы. Кечке эле бирөөлөргө против келип, баягы майдачыл болуп, бирөөдөн сөз издеп, каршы келип, бирөө тияктан бир сөз сүйлөсө, ага каршы чыгып, бияктан каршы чыкса, буга каршы чыгып, ушул нерсе адамда жок болсо, демек биринчиси хуснул инсоф. Эгерде дейт, адилеттүү мамилечил болсо, адилеттүү мамиле болсо, тууганыңызга дагы келгенде адилеттүү мамиле кылсаңыз, эмеге келгенде дагы мамиле кылсаңыз, башка бирөөгө келгенде дагы адилеттүү мамиле кылсаңыз, муна сиз чыныгы адилеттүүсүз. Шариятта ошондой болуш керек. Каякта болсо, тууганың болобу, башка бирөө болобу, адилеттүү мамиле кылыш керек. Адилеттүү мамиле бул жакшы кулк мүнөзүнө. Андан кийин тарку таталлубул асарат дейт. Андан кийин үчүнчүсү ис куубаш керек экен. Жакшы характерлүү адам ис куубайт. Ис куубайт деген кандай? Мурдагы өтүп кеткен бир күнөө кетирип койгон, бир косяк кетирип койгон аялыңыз, күйөөсү, ошол бир майда чүйдө сөздү айтып эле ошонун артынан кууп, жакшы характерлүү, жакшы кулк мүнөздүү адам ушул нерсени кылбайт экен да. Майдачыл болуп, баягынын аркасынан издеп барып, 10 жылда мурда кылып койгон аялыңыздын катасын айтып, бетине салып же болбосо ушул нерселерди кылбайт экен. Андан кийин тахсину ма ябду минас сайyiat. Жаман болуп көрүнгөн нерсеге жакшыга жооруш керек экен. Төртүнчүсү. Жаман болуп көрүнгөн нерсени жакшыга болгош керек экен.
Баягы Чубак устаздын деле бир видеосунда бар го. Кошунама бир эркек келип жүрөт дейт го. Ошондо айтат го, сен жакшы ой эме кыл, балким ал никеси бардыр депчи. Ошол сыяктуу жаман көргөн нерсени жакшыга жооруу бул эмне экен? Жакшы кулк мүнөздүү адамдын иши экен. Бешинчиси илтимасул маазира. Кечирим суроо дагы бул дагы кулк мүнөздүү, жакшы кулк мүнөздүү адамдын иши экен. Кечирим сурап койсоңуз эч нерсе болбойт. Бир тууганым кечирип кой, менден кетти деп. Алтынчысы ихтималул аза. Азаны, сага жеткен ызаны көтөрө билүү. Көтөрө билүү. Кээ-бир заттар бар, кээ-бир олиялар бар, кээ-бир илимдүүлөр бар, субханалла, башка бирөөлөр аза берсе дагы, ыза берсе дагы, баягы ошондой эле эме кылбайт да, жооп бербейт кара. Амилин наса би ахлакихим лайса би ахлакихим дейт да. Сен адамдарга дейт, өзүңдүн адеп ахлагың менен жооп бер, өзүңдүн характериң менен жооп бер. Эки адам, бирөө сизге келди дагы, сөгүнүп келип калды. Сиз дагы сөгүнүп барсаңыз, кимдин адеп ахлагы менен жооп берген болосуз? Аныкы менен. Сиздин ичиңизде баалуулук бар болсо, динден түшүнүңүз болсо, субханалар, машалла брат деп туруп эле жакшы түшсөңүз, өзүңдүн адеп ахлагың менен относись к людям своим нравом, своим характером, а не их характером. Адамдарга өзүңдүн адеп ахлагың менен, бирөөдүкү менен, итке иттей мамиле кылсаңыз, айванга айвандай мамиле кылсаңыз, анда бул биздин мусулманчылыгыбызга туура келбейт. Биздин мусулманчылыгыбыздын деле ушул эмеси динибиздин. Мусулмандар көп нерсеге сабыр кылып жашайбыз. Кээ-бир бизге жеткен ызаларга сабыр кылып жашайбыз. Кыйынчылыктарга сабыр кылып жашайбыз. Мына ошол дагы биздин мусулманчылыгыбыз экен да. Сабыр кылып жашайбыз. Кээ-бир нерселерге көз жумуп жашайбыз. Андан кийин ар-руджуу бил мулаамати ала нафсихи. Жетинчиси кетирген айыбың үчүн өзүңдү жебелешиң керек экен. Ушул жакшы характерлүү адамдыкы. Ат-тафарруду би ма'рифати уюбун нафсихи дуна уюби гойри. Андан кийин бир гана айыпты өзүңдөн изде дейт. Талaqatul вач 9-чусу болсо бети ачыктык. Баягы бети ачыктык деген бул бетинден бир аз нуру болуп, улупка, табассум, жылмаюу бетинде боло турган болсо, бул жакшы кулк мүнөздүү адамдын эмеси экен. Андан кийин лаййинул калам, андан кийин жумшак сөздүү болуу, бул дагы кимдин эмеси экен? Жакшы кулк мүнөздүү адамдын сапаты экен. Ошон үчүн Аллах Таала бардыгыбызга ушул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын кулк мүнөзүн насип этсин. Аллах Таала бардыгыбызга жакшы кулк мүнөздү насип этсин. Субханака ла илма лана илля ма алламтана аннака анта алимул хаким. Раббана ла тузигh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab bi rahmatika ya arhamar rahimin.